Hoş geldinizler, hurmatlı cemaat, hurmatlı tug'anlar, hurmatlı ağalar, atalar, dostlar. Sizlerin ruhsatınızlar menен bir-iki söz aytып koysam, aytып koyayım turan koydum. Ustazımız sözün hutbasını aytып ketти. Мәлім ешкілі нәсілі ешкілі. Kim Allah Taala insanlarga razısılık ayta alбаса, Allah Taala da razısılık ayta alбайт. Ustaz bарлық хутбаларында айтты, дуаларында айтты. Allah Subhanahu wa Taala tawfiq berip, mümkünçülük berip, 4 ay 5 ay mudda baştalgan жақсы иш-чарабыз Allah'tan жардам менен, сиздердин колдооңуздар менен, улууларыбыздын, устаздарыбыздын башыбызда туруп, кеңештерин айтып, насааттарын айтып, мындай кылсаң туура болот, мындай кылсаң болбой калат деп башкарып, артында ээрчип, алхамдулилля бүгүнкү күнү ушу эң биринчи жумабыз болуп атабыз. Баарыңыздарга Аллахтын ыраазы болгон болсун, өмүрүңүзгө береке берсин. Эң чоң биз оюбузча, өзүңүздөр да көрдүңүздөр, биздин акыйкатта чын эле мактап Аллага татыктуз. Бирок инсанга ыраазычылык айта албасак, биз Аллага да ыраазычылык айта албайбыз. Эң чоң салым, эң чоң биз үчүн дух дейбизби, колдоо дейбизби, устаз Абшүкүр устазга ыраазычылык билдирүүгө барыңыздарды уруксат эткениңиздерди суранам. Себеби баштап атканда кандай десек, өзүңүздөр билесиздер, 15-майда контрактка кол коюлган. Biz ustaz менен сүйлөшүп, атайындыр 22 майга билет алгандай болуп, Алла Субхану Тааля ушундай кылып, Алла Таала устаз бизге баш көз кылып бир жол баш кылып жибериптир да. 22 майда устаздар келди. 22-23 майда устаз ушакка келип, өзүңүздөр билесиздер, устаз ушул жерден кайрылып кылып кетти. Эң биринчи кайрылган болчу. Burada da aytkanыбыз, Кыргызстандан көп адам чалган бизге. Башка жактардан көп адам чалды. Силер кимсиңер депчи. Акыйкатта эч ким тааныбайт. Чикагода эч ким тааныбайт. Бирок устаз мындайча айтканда биз үчүн алдыбызга туруп берди. Мындайча айтканда биз үчүн өзүнүн аброюн, өзүнүн урматсын, өзүнүн кадыр бакытын, мындайча айтканда сен кимсиң, каяктыксың, эмнесиң деп бирибизди да сураган эмес. Мындайча айтканда бул чоң акча. Эртең ушул банкка түшкөндөн кийин ондай заманда жок болуп кетет деген коркунуч болот. Устаз бирибизден сурабастан, алхамдулилля деди дагы эң биринчи жайдан устаз өзү кылып берди. Сөздүн ачыгында бир нерселерди айтып койгонду көп адамга кайдырды. Алым болсун, блогер болсун, башкасы болсун, көп адам эметпей койду. Мен силерди тааныбайм, кечип койгула деди. Эртең эмне болуп кетет, Алла билет деди. Мен ошол жерге барып, на месте көрүп, аны тартып бере алам. Бирок мен онлайн силерге эч кандай поддержка берип, кечип койгула, заманы ушундай деп койду да. Ошого устаз Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ушунча устаз бизге ата ката. Устаз биздин атабыз менен тең киши. Устаздын астында көп адепсиздик кылып койду. Устаз мен өзүм медресемде устаз көргөн балам. Устаз өзү шакиртин урушат. Жаман болсун деп урушпайт. Өзүнүн насаатын айтат. Бул жер мондай, дальше монтип кете берсең өлөсүң эртең дейт да. Дальше мондай болуп кете берсеңер, курамет жолго түшүп каласыңар. Ошон үчүн азыр эле мындай кылып алды, тиңдей кылып алды деп устаз насааттарын айтты. Кээ бир жерде устаздын насаатын биз туура эмес түшүнүп алган убактарыбыз болду. Башка бир нерселер болду. Ошон үчүн сиздердин алдыңыздарда устаздан кечирим сурайм устаз. Канча жакшы сөздөр айттыңыз, бирок ошону биз өзүбүздүн кыска акылыбыз менен мындайча түшүнүп алдык, жакшылык кылдык, тажрыйбасыздык кылдык. Бирок алхамдулилля ошонун жемишин азыр көрүп атабыз. Көрсө туура экен депчи. Себеби устаздар өмүрүн динге берген адам. Бул жолду эч басып өтүп койгон. Ошо мен билдирилгөн, мен көргөн нерселер силер көрбөгүлө балдарым деп насаат айтканда бизгечи. Ошого устаз Алла сизден разы болсун. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Мындан кийин да өмүрүңүздүн аягына чейин исламга, иманга, Куранга, хадиске кызмат кылып жүрө бериңиз. Аллахтын урпагыңыздан, уулдарыңыздардан, кыздарыңыздардан, неберелерден алым уламалар чыгарсын. Ошондой эле ушул жерде баардык отурган бир туугандар, мекендештерине баарыңыздардан кеңешип аттык ушу 5 айдын ичинде. Трак компаниясы болсун, кафеси болсун, ресторан болсун, улусу болсун, досубуз болсун, кеңештик. Не кылалы, кандай кылалы деп бул жерде тупикке келип калдык ушунда. Ошондо өзү башында билесе 2 ай берилди. Кийин дагы сүйлөшүп да 2 ай коштук. Ошондо акча күйүп кетчү болуп атат. Кыргызстандан апалар акча салды. Кавсар фонду деп апалар жамаатын мынча салды. Устаз өзү айтты, бир эне 100 000 сом пенсиясын берди деп да. Россиядан бир эже 2 күндө иштеген 1000 рубль берди. Ошолордун акчасы күйүп кетсе, биз элдин бетин кантип карайбыз деген чын-чынына келген коркунуч болду да. Мындай чыйпылыктап калдык да.
Alhamdulillah sizлердин жардамыңыздар менен, Аллахтын колдоосу менен аракет кылдык. Эметтеги устаздар дуасын берди. Бүткүл колунан келген жардам берди. Алхамдулилlah бүгүн ушакта жума окуп атабыз. Аллах субхана баарыңыздан разы болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн Аллах разы болсун.